Hazret Jabir radıyallahu anhu sahaba aytadi. Xatabana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqal. Peygamberimiz bizge bir hutba aytdı. Ötkönкү sabактардагы Peygamberimizdин hutbalaryny aytып бердик эле. Мединаға келгенде ең алғашқы хутбалар қандай, алардын мазмуну қандай. Бүгін де пайғамбарыбыздың ушул көп хутбаларынын бири пайғамбарыбыз хутба айтып бізге қайрылып мындай деді дейді. Я айюханнас, ей адамдар, тубу иналлахи қабла ан тамуту. Алла Таалага тоба кылгыла өлөрүңөрдөн мурда. Өлүм айтпай келгенди белгisiz kapısından gelet, oşondan olan тобаны geçirtiriңиz да. Кийин тоба кылам. Бул өттө чоң. Бул жаман сөз бул. Адашуу сөз, андай кылба. Тобадан мурда өлүм келип калышы мүмкүн да. Өлүмдө мурда тоба кылып калайлы. Тобадан мурда өлүм келип калып жүрбөсүн. Ат-таиб минед-дам, күнөөдөн тоба кылган кишичи Kemen la dembele, anı günösü joktoy деген да. Barыбызда кемчилик бар. Бирок күнөөдөн тоба кылсаң, ошо күнөөнү кылбагандай болот экенсиң да. Ал күнөө сенде жок дегендей да. Ошон үчүн тубу ираллахи таубатан насуха. Чын, ихластуу Алла Тааладан ушундай тоба кылгыла. Бекер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт, өлөрдөн мурда توبة غلغلة وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا жақсы амалдар менен ошуга эртерээк шашка жақсы амалдарды кылганга алектенип калууңардан мурда адам кээде башына бир түйшүк болуп калат, жақсы амалдарды кылганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошо менен дүйнө менен коштошуп кете берет. Ошон үчүн бул мүмкүнчүлүктөрдү биз жакшы пайдаланышыбыз керек экен. Жакшы амалдарды, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып көбүрөөк кылып алышыбыз керек болот. Демек мусулман адам дайыма сооптун сезонун, амалдын сезонун издеп жүрөт экен да. Мына кышкы сезон бар го, бул айтылат. Шатауи кышкы бул ибадаттын сезону бул. Түнкү ибадаттардын сезону дагы, күндүзгү ибадаттын да сезону кандай? Ороза карбасаңыз убакыт кыска. Тахажжудка турам десеңиз, кайсы учурда турсаңыз тахажжуд? Аз куптанды окуп эле саат 8-9-да уктасаңыз, кайсы убакытта турсаң тахажжуд? Эми азыр 9 саат 10 саат уктабаса керек эми адам. 8-9 саат уктаган ал оорукчан адам да ал. Туурабы? Турсаң саат 3, турсаң 2, турсаң 4, турсаң 5, турсаң 6, тахажжуд окусаң деле болот. Мынандай Алла субхана ва таала эми кийинки кыш Кудай билет барбы жокпу тагдырыбызда. Орозо кармайын дегенге дагы мүмкүнчүлүк, күндүзү кечкурунку ибадатка дагы мынандай мүмкүнчүлүк. Кандай болбосун пайгамбарыбыз айтып атат: "Бадиру бил амали салиха." Жакшы амал кылганда тездеп калгыла. Бат. Алдын ала жасап кал. Эмнеден мурда? Кабла ан тушгалу, машгул болуп калгандан мурда, алектенип калгандан мурда. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат го. Ниъматан магбубун касир минхума. Ниъматан эки неъмат бар. Көп адамдар ушул эки неъматтан бейкапар, алданып калышат. Катиру минан нас, магбубун касир минан нас, магбубун фихима касиру минан нас. Көптөгөн адамдар ушул эки неъмат тууралуу алданып калышат. Магбубун яна алданып калышат, бейкапар болуп калышат. Ас-сиххату вал фарак кайсы экен? Дин соолук жана бошучулук. Дин соолукту кадырлабасаң, ооруп калганда ибадат кыла албай каласың. Ооруп калганда мешкеге келе албайсың да. Экинчи бош убакыт. Бош убакытты текке кетирсек болот эле кээде. Тияка бияка. Бирок алхамдулилlah мешкеге келдик. Бош убакыт текке кетирбей. Ошо эки неъматты дайыма бекем кармап жүрүш керек экен. Мейли. Васирул лади байнакум ва байна раббикум бикасрати зикрикум лаху ва касрати садака фи сирри вал алания. Пайгамбарыбыз айтат:
өзүңөр менен робуңардын ортосундагы мамилени бекемдегиле. Кантип аны көп зикир кылып, аны көп зикир кылып, жана ашкередагы, жашырундагы садака берип. Бул эки нерсе менен пайгамбарыбыз ушул жерде айтып атканы, эки нерсе менен Алла менен мамиле түзүлөт экен балдар. Алла менен мамиле түзүлөт экен, касратты зикр, көп зикир кылгандан. Экинчиси касратты садака, садака көп бергенде. Жашырундагы, ашкередагы. Ушу аркылуу Алла субхана ва таала менен мамиле түзүлөт экен. Турзакуна, тунсаруна ва тужбарун. Турзакун, турзаку ва тунсару ва тужбару. Аллаху акбар. Эгерде Алла менен мамиле түзө турган болсоңор, робуңар менен өзүңөрдүн ортоңордо зикирди көп кылып, садаканы көп берип, не болот десе, карап тур. Ырыскыланасыңар, жардам берилет, кемчилдигиңер бүтөлөт. Туура жолго отсоң. Бул ушунун касиети ушундай, пайдасы болуп атат. Кандай пайдасы болуп атат? Алла субхана ва таала рызкы берет экен бизге. Береке берет. Так, жардам берет Алла субхана ва таала. Ибадатка болсун, душмандарга каршы болсун, Аллахым жардам берет. Үчүнчүсү, жана тужбару, мындайча айтканда, биздин кемчилдиктерибиз бүтөлөт. Оңолот.